Саламатсыздарбы кыздар, келиндер, айымдар. Бир кыз үй бүлөлүк турмушунда бактылуу болуш үчүн бир мыкты эр азамат эркекке турмушка чыгыш керек. Туурабы? Ал эркек аны сыйласа, жылуу сөз сүйлөсө, колдосо, жардамын берсе, албетте ал кыз өзүнү бактылуу сезет, бактылуу болот. Мына эми ошондой эркекти биз энелер жаратабыз. Тарбияны биз беребиз. Биздин колубузда эркектин мыкты болушу. Төрөлгөндөн баштап бир чоңойгон жашка чейин бала биздин колубузда. Эң биринчи жаман жакшыны биз энелер үйрөтөбүз. Эгер биз эркек балабызга кыз шайтан деп мээсине куйсак, ал бала кыз деген шайтан деп чоңоет. А эгер биз балабызга кыз сенден дагы күчсүз, кыз назик, кызга жардамыңды беришиң керек, кызга жакшы сөз сүйлө десек, ушундай тарбия менен өстүрсөк, ал эркек бала келечекте бир кызды ыйлатпайт, кордобойт, уруп сокпойт. Атанын да ролу бар, аны козгобоймун. Биз аялдар өзүбүз жөнүндө сүйлөшөлү. Бала төрөлгөндө эне менен тыгыз байланышта. Эне эң биринчи тарбия энеден башталат. Ошон үчүн кыздар, келиндер, энелер, биздин кыргызыбыздын эли бийик деңгээлде болушу, үй бүлөдө ынтымак болушу, инсанлардын маданияттуу болушу биздин колубузда. Балдарыбызга жакшы тарбия берели. Кыздар, келиндер, энелер, келгиле баарыбыз үйүбүздө көңүлүбүздү ушуга буралы. Жалгыз мектепке түртүп койбойлу, мектеп берсин тарбияны деп. Биз өзүбүздөн баштабасак, өзүбүз аракет кылбасак, жакшы жака өзгөрбөйбүз. Ошол үчүн мен силерге баардыгы биздин колубузда деп атам. Сырттан бирөөсү келип биздин жашообузду өзгөртпөйт. Үй салынып атканда үй бекем туруш үчүн фундаментин бекем салат. Фундаментин начар салып койсо, ал үй бат эле урап түшүп калат. Ошондой эле келечегибиздин эң сонун болушун кааласак, биз өзүбүздөн жана бала тарбиясынан баштайлы. Биздин келечегибиз үчүн бул өтө важный, өтө орчундуу маселе. Күйөөсү аялына сен оозуңду бас, отур, сенден сураган болду дебесин. Тааныбаган бир эркек бала кызды ала качып кетип, тагдырын талкалабасын. Кайнене келин бири-бирин жек көрбөсүн, бири-бирин душман көрбөсүн. Мага да кайненем көргүлүктү көрсөткөн деп, бул келиндин эмне өзгөчөлүгү бар деп, бул да менин жашаганымды жашасын дебейли. Кайнене келинди кордобосун, келин бир малай катары болбосун. Келин да кайненеге сый урматын көрсөтсүн. Ошол келин да бизбиз, кайнене да бизбиз. Биз оңолсок, биз туура тарбия берсек балдарыбызга, жашообузда жаман окуялар, талаш тартышлар азаят. Бара-бара инсанлардын маданияты көтөрүлөт. Бара-бара бактылуу жашагандардын саны көбөйөт. Албетте арабызда мыкты энелер бар. Балдарына сонун тарбия бергендер бар. Бирок булардын саны аз. Мыкты үй бүлөдө чоңойбосо да, ата-энеден тарбия албаса да, деңгээли бийик болгон эркектер бар. Сонун эр азаматтар бар, жок эмес. Бирок андайлар аз. Эмне үчүн аз деп атам? Биздин азыркы жашаган жашоодон, болуп аткан окуялардан көрүп туруп айтып атам. Эркектер жаман болуп атса, значит биз аялдар жаманбыз. Эркек баланы чоңойтуп атканда, кыз баланы бир душман катары, бир шайтан деп көрсөткөн энелер бар. Анан ошонун баары эле өзүбүздүн башыбызга келип атпайбы? Ошон үчүн оңололу. Азыр алтын доор деп көп айтылып атат. Угуп аткандырсыңар. Ошол алтын доор жашообузга бат келиш үчүн биз аялдар балдарыбызга
эркек балага да кыз балага да жакшы тарбия беришибиз керек. Ошондо балким ошол алтын доорду биз да көрүп калабыз. Жашап калабыз алтын доордо балким. Ой мага эмне дебей, эмне болсо ошо болсун дебей, анча мынча өмүрүм калса ошону ойлоп отурат белем дебей, ал жакшы мыкты жашоого келгиче мен өлүп кетем дебей кайдыгер карабайлы. Элибиздин өзгөрүшүнө бир чаба көрсөтүп ушул видеолорду чыгарып атам. Ар бир кыз, ар бир келин, ар бир эне бактылуу болсун деп. Аял зат бактылуу болсо, бүтүн эл бактылуу болот. Мен бир эскертүү катары силерге кайрылып сүйлөп атам. Ушинтип бирөө эскертип, айтып, үйрөтүп туруш керек экен. Мына мен азыр 55 жашыма келип, ар бир кишиге наставник керек экенин билдим. Балким мен силерге наставник болуп берем. Өтүп кеткен жаштык чагымды карасам, 20, 30, 35 жашыма карасам, көп нерсени билбейт экенбиз. 20-25 жашында чоңойдум деп, баарын билем деп ойлойт экенсиң. Бирок билбегениң көп болот. Кыздар, силер да мен сыяктуу 55 жашыңарга келип, ошондо жаш кезимде бирөө акыл берип койсо деп калбаш үчүн айтып атам. Балким кимдир бирөөңөргө бир акыл берем. 30-35 жашыңар бошуна кетип калбасын деп. Турмушка чыгып балалуу болгон келиндерге, кайнене болгон апа энелерге айтарым, балдарыбызга туура тарбия берели. Жалпы бүтүн кыздарга, келиндерге, аял затына айтарым, өзүбүздөн баштайлы. Жүрөгүбүздү тазалайлы. Акылыбызды, жүзүбүздү Алла Таалабызга, жаратканыбызга буралы. Жаратканыбыздан кечирим сурап, акыл сурап, жүрөгүбүздүн тазалануусуна жардам сурайлы. Эмнеге кечирим сурашым керек деп ойлошуңар мүмкүн. Бирөөсү жөнүндө ушак айтып атсак, бирөөсүн жек көрүп атсак, өзүбүздү башка бирөөсүнүн өйдө көрүп атсак, ай бул тупой экен, ай мунун түрү суук экен деп ичиңерден акырын бүтүн эркектерди жек көрүп атсаңар, же ата энеңерди жаман көрүп атсаңар, бизди бакпай таштап кетти деп, же алкаш болуп ичип кетишти деп, мунун баары күнөө болот экен. Ушинтип ойлоп жашап жүрсөңөр, жүрөгүңөр кирдеп, ичиңер карарып жаткан болосуңар. Ошого жараша жашооңор жаман болот, оңолбойт, бара-бара дагы да жаман болот. Ошого жараша каршыңарга жаман кишилер чыгат, жаман бир окуялар боло берет. Ошондуктан жаратканыбыздан кечирим сурашыбыз керек. Жүрөгүбүздү тазалашыбыз керек. Оюбузду тазалашыбыз керек. Ушинтип өзүбүздөн башташыбыз керек. Биздин жүрөгүбүз, оюбуз, ичибиз өзгөрсө, сырткы жашообуз да, айлана чөйрөбүз да өзгөрөт. Кыздар, айымдар, өзүбүздүн үстүбүздөн иш жүргүзөлүк. Ошондо жашообуз сонун болот. Кыздар, унутпагыла, силер акылдуусуңар, силер сулуусуңар, силердин колуңардан баары келет. Силер Кыргыздын эң мыкты кыздарысыңар. Баары сонун болот. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.